Саясатчылар эки түрлүү болот. Мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар. Биринчи түрү Бишкекте туруп эле Москванын көчөсүн тили менен эле шыпырып тазалап коет да. Укмуш менен. Бирок колунан эч нерсе келбейт. Только тил менен. Анан экинчи түрү бар, өзүнүн оюн даже кененирээк мындай жакшылап жеткизе албайт элгечи. Ошо депутаттарга, комитетке же болбосо башкага. Бирок иштин майын чыгарат да. Иштин көзүн билет. Бирок тили жок. Мына мен ушу 2 жылдан бери ушундай кишилердин көбүн көрдүм. Анан баягы жооп бере албай калса эле, бул болбогон кадрды коюп алыптыр, анан тигиби деп эле. Мен ишин караймын. Министрди дагы, замын да, губернатор, акимдерди да, губернаторлор да бар, жакшы иштей албай аткан акимдер да бар. Аларды дагы алмаштырыш үчүн башка карап, абдан тандап, андан жакшыраагын алып келгенге аракет кылат экенбиз да. Сиздердин маселени жазып алдым, азыр бир аксакал айтпадыбы? Президент жазып олтурат деп. Бул компьютердин бир жакшы жери ошол, жазып коесуң, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл дегенден кийин дагы эле чукулап архивден таап, казып алып колдоно бересиң. Кагаз жок болуп кетет. Баткенден келген Рахманбердиев Жамалдин мырза, айтып өттүңүз, баардык кыргызстандыктарга ыраазычылыгыңызды айттыңыз. Мен дагы кубануу менен кабыл алдым муну. Анткени ушул Баткен окуясынан кийин мен чет өлкөгө саммитке бардым. Саммитке барганда атын атабай эле коеюн, бир коллегам колумду кармап туруп айтты. Сеникинде элди деди. Жөн эле келип жерин басып алам деп келген, бул акылсыздык деди. Мындай ыкчам уюшулган, ушундай ынтымактуу элди эч ким басып ала албайт. Мен да жүрөгүм менен кубандым да кадимкидей мына. Бул баарыбыздын бул ынтымагыбыз. Сабай айыл өкмөтүнөн келген Жоошбеков Зайырбек мырза, жер боюнча коррупцияларды токтото албай жатабыз дедиңиздер. Биз дагы болушунча күрөшүп атабыз. Кандай коррупциялар бар жер боюнча? Арызды жаза бергиле. Арыз жазсаңыздар сөзсүз түрдө калып калат. Регистрациядан өткөзүп берип кетсеңер, акыры бир күн ошол көтөрүлөт. Анан биздин балким колубуз жетпей, билбей аткан жерибиз болсо, ошол берсеңиздер болот. Жардам гана болгон берген болосуңар. Нарындан келген Эркин Асаналиев суу чарбасынын карызын кечип берсеңер деди. Министрлик карап көргүлө. Эгерде бир чөнтөктөн алып эле экинчи чөнтөккө салып кое турган маселе болсо, анда карызын чечип берип койсоңор болот. То есть айтайын дегеним, бул мамлекеттик ишканада суу чарбасы баары бир. Анан мамлекетке карыз болуп аткан болсо эгерде, анда жолун таап чечип бергиле. Тоғызтородон келген Базарова деген эжеке суу каналдарын ишке киргизүү, депутаттыкка квота сурады. Депутаттыкка квота бере албайбыз. Мыйзам бар. 36 депутат өзүңүздөрдүн ар бир райондун өзүнүн өкүлү бар. Ошол Тоғызтородон дагы шайланып келген депутат бар. Мына уш жерде отурат депутаттардын арасында. Мектеп керек дейт, азыр китепканада тарбияланып жатат дейт. Ушул мектепти кабинет министров, министрлер кабинети кийинки жылга сөзсүз киргизгиле. Эгерде мектеп жок болсо, биринчи очередке койгула, кезекке китепканада окуган болбойт мындай. Лейлек районунан келген Мадаминов Гапыр аксакал, ок атпай таң атар бекен деп уктайбыз деди. Чек арада гимназия куруп берсеңер деген суранычын айтты. Чек араны буюрса чечебиз. Миграцияны дагы токтотобуз, колдон келишинче. Чек араны биз мына Өзбекстан менен жакында чечип алдык. Чекитти койдук, көрдүңөр. Эми Тажикстан менен дагы алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик, бирок кол кое элекпиз. Макул болдук. Эки тарап тең баягы макулдукка келишип, Камчыбек Кыдыршаевич барып, алдын ала кол коюп келди. Эми жакында качан келет эле? Ушу жакында бизге келишет. Бизге келип, ушу Бишкектен кол коюшат, андан кийин анан парламентке алып барабыз дагы өткөрүп, буга чекитти коебуз. Азыр эми биз алар менен сүйлөшүп, ок атышпайлы, эч кандай скандал чыгарбайлы чек арада деп алдын ала сүйлөшүп турабыз. Кудай буйрса, мындан ары тынчтык эле болсун деген тилегибиз бар. Жылдыз Жолдошов эжекебиз президенттик башкаруу болбойт экен, парламенттик башкарууга өтүш керек деди. Парламенттик да башкарууну көрдүк, президенттик парламенттик да башкарууну көрдүк, жыргап кеткен жокпуз. Мен экөөнү да тең көрдүм, экөөнү да тең иштедим мынакей. Бул жерде үч баштуу бийлик болду буга чейин. Билесиңер, 10 жылда, акыркы 10-чу жылдан 20-чы жылга чейин. Парламент өзүнчө бийлик, демеле монстр болуп алды. Андан өкмөт, анан президент өзүнчө эле. Эч бир маселе чечпейт, бири-бирине шылтап түртүп коюп эле отура берип, мына 3 жылда бир кагаз кабыл алынбаган кагаздар бар экен. Мен келгенде көрдүм мына. 3 жыл айланып жүрө берген да. Бири-бирин эч ким жоопкерчиликти албайт мойнуна. Пачкалап чаң басып жаткан деге срочно чечилүүчү кагаздарда чечилбейт экен. Анткени койгокуй буга мен жооп берип калбайын деп эле бири-бирине түртө берип, архивде жаткан документтерди биз жылдырдык алдык мынакей. Азыр болсо мына
Президент менен парламент, өкмөт экөөнүн эмес аппараты бириккен. Бириктирген дагы азыркы маселелер 1 сааттын ичинде кээде токтомдор кабыл алынат. Оперативдүү түрдө. Мына ошон үчүн азыр алдыга жылып кетип атканыбыз, жолдор салынып атканы, мектептер салынып атканы, армиябыз күчтөнүп атканынын бардыгы мына ошонун пайдасынан болуп атат. Жоопкерчиликти бир кишиге бергенде, балким мурдакы качып кеткен президенттерге деле ушинтип эле жоопкерчиликти толук мойнуна илип койсо, алар деле балким кой жоопкерчилик менин мойнумда деп ичинен болбосо да, сыртынан болбосо да ушу ичинен күйүп бышып, балким качпайт беле деген ой кетти да менде. Анткени жоопкерчилик менде болгондон кийин күнү түнү уктабай чыгат экенсиң, бир орчундуу маселе болгондо. Министрликтерди койгондо, ушул коп койгондон кийин мен ушул элдин алдында жүзүмдү кара кылбаса экен, ушул министрликти тартып кетсе экен деп ойлойт экенсиң. Чек ара маселесинде күнү түнү дебей уктабай ушул менин мойнумда деп келип 4-төн 5-тен болуп отуруп, баш аягы 640 канчабы, 700гө жакын үй салып атабыз. Ушунун баарын 2 айда бүтүрөсүңөр деген тапшырма бергем. Алды 2 айда бүтөт, калган арты бир 4 айга барып бүтөт эми. Кептин ачыгын айтыш керек. Физически үлгүрбөйт аны. Тем более кыш түшүп кетти азыр. Азыр где-то 100гө жакын үй уже бүтөйүн деп калды. Элдер кирет буюрса. Так, дагы бир маселени айтып кеттиңиз да. 500 миллион бөлүнгөн, бир тыйында барбады деп. Эми ушундай сөздөрдү кичине тактап алып турган сүйлөсөңүздөр, 250 миллиону барып түшкөн. 125 Лейлекке, 125 Баткен районуна барды. Мен тапшырма бергем, бийлик өзүңөр эле билип чече бербей, ош жердеги жергиликтүү коомчулуктан дагы комиссияга кошуп туруп, каяка жумшайсыңар ушул акчаңарды, ошо эл менен чогуу чечкиле деп. Уурдалып кетпесин бул акча деп. Ошону барып, эгерде кызыктар болсоңуз, сиз дагы комиссияга кириңиз, кошо көзөмөлдөшүңүз, ошол акчаны ошол жака жумшап алгыла. Ысык көлдөн келген айым так 6% кредит боюнча, 6% кредит боюнча айттым мен, жылда беребиз, эми жылда бөлүп отуруп беребиз. Бир аксакал жол министри жол жасабады деп кетти. Быйыл жылдагыларга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй жолдорду жасадык. Эми күчүбүздүн жетишинче, физически баягы жетишибизче жасадык да эми. Жол министри деле жөн жаткан жок, жасап атат. Ямаларды оңдоду, канча жерлерге асфальт басылды. Кудай буюрса келаткан жылы дагы ушунча жасайбыз. Жолдорду бул жол менен мектептерге, садиктерге мен көңүл буруп атам. Эң биринчи. Жумабекова эжеке Прогресс айылында мектеп эскидеди. Сөзсүз салабыз муну. Госстрой кийинки жылкы планга киргизгиле. Абдан эски мектеп деп айтып кетпедиби? Дагы бир мырза жигит паспортко улуту бар. Улуту деген графаны киргизгиле кирген бар. Паспорт алып атканда жаздырып алсаңар боло берет. Бейшенбек Абдыразакович кестер боюнча айттыңыз, электромобиль и мигранттарды кайра көчүрүп келүү боюнча. Бул проблемаларды дагы карайбыз. Элдик дарыгерлер тобунан келген эже ар бир төрөлгөн балага пособия берүү боюнча дейт. Бул боюнча депутаттарда бир мыйзам даярдалып атат. Өкмөт менен биргеликте бул мыйзам кабыл алынса анан көрөлү. Пенсия жашын узартпаса экен деп тилеп атабыз дейдиңиз. Пенсия жашын, эми пенсия жашы мындайда биздин бир жумушчубузга бир кызматкерибизге иштеген 3 пенсионер туура келет. 800 миңге жакын пенсионерибиз бар. Biz pensionerlerdi bakkan өлкөгө айланып кеттик азыр. Анан эми биз азыр андай деле пенсия жашын узартабыз деген мындай жок. Сунуштар түшүп атат, өкмөт, парламент биргеликте карап атат, кийин коомчулукка талкууга алып чыгабыз. Так, Омурзакова Чынара Москвадан жаштарды чек арадан чыгарып жатканда ишеним кат берүү боюнча дейт. Муну депутаттар мыйзам жазгыла, өкмөт менен биргеликте карагыла, мыйзам жазып кабыл алып, анан кийин бул маселени чечели, регулировка кылалы. Жоробеков Алмаз мырза биринчи президенттен экинчи Ташиев дедиңиз, мен жакшы деле түшүнбөй калдым. Эмне кылмыш кылып жатабыз биз? Кемчиликтерибизди ачык эле айтыңыз. Эмнеге жакшы көрбөй калдыңыз, эмнеге сүйбөй калдыңыз, ошону толуктап айтып кетпейсизби? Макул кабыл алам, келиңиз. Батырбек мырза, анан Сапар Аргынбаев аксакал. Кошоматчыларды укпаңыз дедиңиз. Мен кошоматчыларды укпайм. Эгерде кошоматчыларды уксам, мен анда чек ара маселесин да чечпейт элем, силерди бүгүндөй курултайга чогултпайт элем. Не кылам башым оорутуп деп отура берет элем. Ширшов боюнча айтып кеттиңиз. Ооба, мен айткамын, Ширшовду башында кабыл алып, андан маалыматтарды топтоп, мен өзүм жеке кызыкчылыгым үчүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн топтоп, анан кайра кетирген, ошо ойдон кеткен.
2010 жылдан 19 жылга чейин мисалы айтып кыйкырбадыбы кана 200 миллион доллар келдиби келбедиби деп ушуну көп сурайт элдерчи. 2010 жылдан 19 жылга чейин Максимдин мүлкүнүн артынан кууп жүрдү убактылуу өкмөт. Эң биринчи акчасы 9 жылдан кийин 4,5 миллион доллары келип түштү. 9 жылдан кийин 4,5 миллиону 9 жылдан кийин. Эми алдыда келаткан 5 би 6 10 жылдан кийин келип түшсө деле ошого да кубанышыбыз керек. Анан жөн эле алка жакадан алып эле кана бүгүн эле алып келип сала кой деген ал оюнчук оокат эмес, ал биздин банктарда жаткан акча эмес. Аны тастыкташ керек, изилдеп барыш керек аркасынан, анан кийин далилдеш керек, анан кийин алып келиш керек. Буга ондогон жылдар керек да. Активисттер сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап колдогон дейт, кордогон экен деди. Ооба, көпчүлүгү колдогон. Арасында акчага колдогондор да болгон. Чет өлкөдөн, чет жактардан акча алып алып колдогондор да болгон. Жылдыз Жолдошов эжекебиз президенттик башкаруу болбойт экен, парламенттик башкарууга өтүш керек деди. Парламенттик да башкарууну көрдүк, президенттик парламенттик да башкарууну көрдүк, жыргап кеткен жокпуз. Мен экөөнү да тең көрдүм, экөөнү да тең иштедим мынакей. Бул жерде үч баштуу бийлик болду буга чейин. Билесиңер, 10 жылда, акыркы 10 жылдан 20 жылга чейин. Парламент өзүнчө бийлик, эле монстр болуп алды. Андайын өкмөт, анан президент өзүнчө эле. Эч бир маселе чечпейт, бири-бирине шылтап, түртүп коюп эле отура берип, мына 3 жылда бир кагаз кабыл алынбаган кагаздар бар экен. Мен келгенде көрдүм мына. 3 жыл айланып жүрө берген да. Бири-бирин эч ким жоопкерчиликти албайт мойнуна. Пачкалап, чаң басып жаткан деге срочно чечилчү кагаздарда чечилбейт экен. Анткени койгой буга мен жооп берип калбайын деп эле бири-бирине түртө берип, архивде жаткан документтерди биз жылдырдык алдык мынакей. Азыр болсо мына президент менен парламент өкмөт экөөнүн эмес аппараты бириккен. Бириктиргенбиз дагы азыркы маселелер 1 сааттын ичинде кээде токтомдор кабыл алынат. Оперативдүү түрдө. Мына ошон үчүн азыр алдыга жылып кетип атканыбыз, жолдор салынып атканы, мектептер салынып атканы, армиябыз күчтөнүп атканынын бардыгы мына ошонун пайдасынан болуп атат мына. Жоопкерчиликти бир кишиге бергенде, балким мурдакы качып кеткен президенттерге деле ушинтип эле жоопкерчиликти толук мойнуна илип койсо, алар деле балким кой жоопкерчилик менин мойнумда деп ичинен болбосо да, сыртынан болбосо да ушу ичинен күйүп бышып, балким качпайт беле деген ой кетти да менде. Анткени жоопкерчилик менде болгондон кийин күнү түнү уктабай чыгат экенсиң бир орчундуу маселе болгондо. Министрликтерди койгондо, ушул коп койгондон кийин мен ушул элдин алдында жүзүмдү кара кылбаса экен, ушул министрликти тартып кетсе экен деп ойлойт экенсиң. Чек ара маселесинде күнү түнү дебей уктабай ушул менин мойнумда деп келип кабинет министрликти чогултуп, депутаттарды чогулта калып керектүү жерде ушинтип иштейт экенсиң. Кой эртеңки күнү ушул элдин алдында, келечек муундун алдында ушу бир кара тамга менен калбасам экен дейт экенсиң. А мурунку 3 баштуу бийликте болсо бири-бирине түртүп, президент көшөгөнүн артында туруп алып башкарат, уурдаган өзү, жооп берген премьер-министр болуп калчу. Ошон үчүн акыркы 30 жылда 35 премьер-министр алмашылып атпайбы. Анан парламентке шылтап койчу. Ошентип эле бири-биринен жоопкерчиликти кача берчү. Мунун жемишин көрөсүздөр Кудай буйрса. Ушу жакынкы эле алдыдагы келаткан 5-6 жылда көрөсүздөр. Анан айтпадыңызбы, сенден башка кандай президент келип калат, ким билет аны деп. Да, туура эле айттыңыз, бирок кандай президент келсе дагы, жеке кызыкчылыгына, жеке чөнтөгүнө иштеп, уурдай турган болсо, кыргыз эли алакандай элбиз. Бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, билебиз ким эмне менен дем алып, каерден уурдап атканын. 3 президентти кууп чыккан эл 4-чү президентти да кууп коет, 1 жылга жеткизбей аны. Көрбөдүкпү? Кыргыз элин эч убакта алдай албайсың. Токмоктон келген бир жигитибиз айтты да, мектептердин квадрат метрин 650-ге түшүрүп жакшы кылыпсыңар деп. Жана Медетхан Шеримкулович аксакалыбыз дагы айтып өттү, мурункулар күлөлүү ушундай акыбалга келип калганыбызга. Мен келип иштеген 2 жылдан бери менин да көзүм жетти ошого. Мисалы, бир эле мисал айтайын ушу мектептер боюнча. Акыркы 10 жылда бир 300 мектеп салдык деп мактанышчу. 10 жылда бай республика боюнча. Ар бир квадрат метрин $850 салып жүрүшүптүр. Ошол мезгилде, мындай салыштырмалуу айтканда, цемент, мисалы, 3000 болсо цемент, 1 тоннасы, азыр 6000. Арматура 5000 болсо азыр 10000. Ошол кезде 850дөн салып жүрчү экен. Азыр
2 есе көтөрүлгөн мезгилде биз 650дөн салдырдык могу мектептерди мына. Карагылачы, не деген эме? Бул деген сөз кандай болгон? Бул ошол куруучу менен сүйлөшүп алып туруп, мен сага 850дөн берем, ар бир квадрат метрин, сен мага 500дөн же 600дөн саласың, 250дөн мага чөнтөккө бересиң деп, акча уурдап жүргөн деп эле эсептейм да мен. Мына көрдүңүздөр, ал мына азыркы салып аткан строительдер деле 2 есе кымбаттап кеткен арматура, 2 есе кымбаттап кеткен материалдар менен, цемент менен арматура эмес, бардык материалдар кымбаттады. Мисалы 15-жылга салыштырмалуу. Ошондо да 650 менен салып атат, биз бердик 650дөн. Ошондо да бул өзүнүн пайдасын таап атат азыр да. А мурдакыны элестетип көргүлө. Эгерде антип ичип жебегенде биз азыр 200 мектебибиз калды айылыбызда, 200 айылыбызда эски мектебибиз калды деп отурмак эмеспиз. 5-10 жыл мурун эле бардыгын салып, жаңылап салмак экенбиз.